Шайлоонун шааниси мыйзам бузуулардабы? Ар бир шайлоо алдында мыйзам бузуулардын болушу бизде көнүмүш адат болуп калгандай. Бул ирет өнөктүккө даярдык учурунда милицияга шайлоо мыйзамдарын бузгандыгы тууралуу 48 маалымат келип түшкөн. Анын ичинен 18 расмий каттоого алынган, 8 кылмыш, 10 жорук катары катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Ал эми калган фактылар текшерүүгө алынууда. Талапкерлердин ичинен ырчы Анжелика Кайратовага эскертүү берилген. Көрсө ырчы гезиттердин бирине интервью берип, ал жарнамалык материалга акчаны ким төлөгөнү көрсөтүлгөн эмес. Бишкек шаардык аймактык комиссиясы муну мыйзам бузуу деп эсептеген. Партиянын расмий маалыматына караганда интервью үгүт өнөктүгү башталганга чейин берилип, бирок гезиттин катачылыгынан 12 мартта жарыяланган. Андан тышкары ырчы кыз буга чейин гив ойнотуп, батир жана башка белектерди убадалаганы да мыйзам бузуу катары каралып. Бул боюнча иш башкы прокуратура тарабынан каралып жатыптыр. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, акчалай же мүлк иретинде сыйлык берүү, добуш сатып алуу катары эсептелет. Мындай аракеттер ири суммадагы айып пулга кириптер кылып, 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратууга алып келет. Андыктан ар бир кадамды абайлап таштоо керек.